Assalamu alaikum, урматтуу Бага Сүрүү каналынын көрүүчүлөрү. Кутман күнүңүздөр менен. Кандайсыздар? Оорус ыркоодон алыс, тынч, амансыздарбы? Быйыл 2020 жыл мына ушундай эсте кала турган күндөрү менен эсте калат окшойт. 3-4 күн мурда ушул жашка чейин көрө элекмин. Бир торнадо сыяктуу айланган жаан болду. 20 мүнөттөн ашкан мөндүр төктү. Мына алдыбызда турган алма ошол мөндүрдүн кесепетинен 50%дан 70%га чейин жалбыраксыз калып отурат. Бүгүн мына ошол алмаларда тушуккан көйгөйлөр боюнча, анын чечүү жолдору боюнча бир аз сиздер менен алым сабак кылайлы. Көрүп турганыңыздардай, алманын көпчүлүк жалбырагы тытылып, жарылып түшүп калган. Мынакей. Соо алма жок. Ар бир алмага мына ошондой дактар түшкөн. Мөндүрдүн издери. Ар бир алмада 20-30дан ашык мөндүр тийген окшойт. Мына ошондой нерсе болду. Бул көчөттөр, алма көчөттөр азыр стресс абалында. Жалбырактары жок, процесс мында жай жүрөт деген нерсе бул. Мына жалбырактарын көрөлү. Бул жакта такыр эле мөмөс калган эмес. Жердин астына мына ушундай сабап түшүрүп салган. Достор, айттык, бул көчөттөр стресс абалында. Муну кантип жардам берсе болот, эмне кылса болот? Алманын 20-30 жалбырак мына ушул бир алманы жетиштүү багалат. Азыр бул жерде бир алмага 20-30 жалбырак туура келбейт, ошон үчүн мында кыйналып атат. Бул алмага кошумча азыктандыруу берүү керек болот. Муну күчтөндүрүү керек. Бул дагы мына ушул учунан жаңы жалбырактарды чыгарып башташ керек. Кыскасы, буну азыктандыруу керек. Азыктандыруу азыр мында жалбырак аз. Жалбырак аркылуу берген тезирээк жетмек, бирок жалбырак аз болгондуктан муну жалбырак жана тамыр аркылуу берүүгө болот. Жалбырак аркылуу нутривант, мегафол, башка универсал дарыларды берүүгө болот. Тамыр аркылуу болсо, бул азыр негизи жалбыракты күчтөндүрүш үчүн буга азот керек болот. Азотту күчтөндүрүш керек. Андан тышкары кийинки жылга мөмө бүчүр пайда болуш үчүн, аны күчтөндүрүш үчүн, калыптаныш үчүн калий жана фосфор азыктарын бериш керек. Шабдалы бакта дагы ошол эле көрүнүш. Бирок алмадай жалбырагы түшүп калган эмес, 10%дай зыян көргөн. Бирок мөмөнүн бүт бардыгы жараксыз абалга келген. Мына мөмөлөр мөндүрдөн кийин жарылып кеткен. Соо мөмө жок, мынакей. Бул дагы насип. Гиластар дагы ошондой. Гиластын катуу жалбырак катуу жабыркаган. Мына илме тешик болуп кеткен, мынакей. Соо калган, жалбырагы жок кесе. Булардын тарамыштары үзүлгөндөрү кургайт.
калганы жашап кеткенге аракет кылат. Азыр буларды азыктандырабыз. Азыр мынакей бере турган азыгыбыз азот. Мына ушул жалбырактардын кайрадан чыгышына, жашылданышына, процесстин жүрүшүнө мына ушул азот керек болот. Жашына жараша берилет. 50 граммдан 200 граммга чейин берүүгө болот. Азотту азыр көп берүүгө болбойт. Себеби катуу өсүүдөн кышка даярдана албай калышы мүмкүн. Өсүп кетип, кышында бутак бышпай калышы мүмкүн. Суу иче турган жерде беребиз. Бул карбамид, карбамиддин составында 46% азотту түзөт. Бул суу менен өтө тез таасирге кирет. Бир жумада билинет. Бир жума аралыгында бул жалбырактар жашыл түстөн көк жашыл түскө өтө башташы керек. Бир жумада буюрса билинет. Бул амофос негизинин көп бөлүгүн фосфор түзөт. Составында бир аз азот бар, бирок өтө аз эсепте. Бул тамырды күчтөндүрөт. Бул суу менен жерди акырын жылгандыктан орто жылат бул. Жерди акырын жылгандыктан кийинки жылдын эсебин азыр күзгү эсепте бере баштайбыз. Бул жер менен аралашып калса, жакшыраак таасир берет. Ошондуктан салгандан кийин сөзсүз чабыш керек. Азыр бизде чалып чапканга убакыт жок. Ошондуктан үстүнө эле сээп коебуз. Күзүндө буюрса чаап чыгабыз. Эки жүз грамм. Бул гиласка 200 грамм беребиз. Мына достор, эми сөзсүз дары салынгандан кийин сууну үзбөй запас менен берип туруш керек болот. Буюрса бир жумадан кийин таасири билинет, өзүнө келе баштайт. Мына ушундай акыбал. Саламатта туруңуздар. Сиздер менен Багы Сүрөө Кыргызстан каналы болду. Көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.